Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү IT жолугушуубузга да кош келипсиздер. Бүгүнкү IT жолугушуунун темасы ошол Flutter'да адаптивный верстка деп коет, баягы азыр өзүңүздөр билесиздер, телефондун абдан түрү көп. Эң эле жөнөкөй алганда ошол iPhone менен Android'дин экрандары бири бирине туура келбейт. Дизайны жагынан туура келбейт, экрандын размери жагынан туура келбейт. Анан бизде мындай маселе бар. Адаптивность деп коет. Кодду жазып атканда эле дароо эле ошол экрандардын мындай кайсынысына ачылса, ошого автоматтык түрдө өзү ыңгайланышып кала турган кылып коддорду жазып туураласак болот. Мына ушул тема жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Анан азырда айтып өткөнүмдөй, урматтуу кесиптештер, бул IT жолугушуунун деңгээлин ошо барган сайын өстүрүшүбүз керек. Барган сайын дагы да жакшы кылышыбыз керек. Кадимкидей мындай бир эми муну баардыгы элдин баары көрүшү шарт эмес. Керек болсо ошо только программисттер түшүнө тургандай деңгээлде. Анан барып бир күнү бул абдан мындай бир жогорку деңгээлде, керек болсо ошол жанагы Google компаниясы менен талашып тартышып кала тургандай, же болбосо чоң топ IT компанияларда иштеп жүргөн программисттер дагы деп ойлоно тургандай, суктана тургандай бир деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Азыр эле айтып аттым эле, записке чейин дагы кайталап айтып коеюн. Бул ошол IT жолугушууну, 6-күнкү IT жолугушууну ар дайым ушундай кылып улантып, бир күн керек болсо ошол баягы бир мындай клуб сыяктуу бар, talking клабтар барбы, ошол сыяктуу эле IT talking болуп калыш керек да, IT talking клаб болупчу. IT-ни талкуулай турган, айрыкча ошол Flutter'деги темаларды талкуулай турган бир клуб кылып өстүрүшүбүз керек. Муну андай деңгээлге алып чыгыш үчүн бул сиздердин салымыңыздар менен болот. Ар дайым эле агайлар сүйлөш керек деп отура бербей, сиздер дагы кааласаңыздар, мисалы алдын ала айтып койсоңуздар, сразу эле эртең эле мисалы бирөө айтып койсо, агай, мен кийинки аптада могул теманы талкуулап берейин, даярданып келейин десеңиздер, биз ар дайым ачыкпыз, жок дебейбиз. Так, анда бүгүнкү ошол адаптивность боюнча эмне дейбиз? Адаптивдүүлүк же кыргызча дагы да жакшы ийкемдүүлүк да. Ошол ийкемдүү бир разработка, ийкемдүү верстка боюнча анда бизде Эрнис агайыбыз бар. Эрнис агай, сөз кезеги сизде анда. Рахмат. Ассаламу алейкум, туугандар. Мен сөзүм угулуп атат, жакшы эле. Ооба агай, сонун угулуп атат, Кудай буйрса. Так. Менин аты жөнүм Эрнест, фамилия Закмужанов. Ушул бизде ошо Flutter'да ушу Турат агайларда окуганбыз мурун. Ошо азыр Турат агайлар менен иштешип атабыз. Кыскача мен жөнүндө ушул бүгүн ошол жана Турат агай айтып өткөндөй, ушу адаптивдүү же адаптивный верстка деп коебу, ушундай бир темада кыскача бир нерсе даярдап келдим эле. Ошо код жазып, бир аз визуально көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Так, анда мен демонстрацияны баштай берейин. Так, биринчи эле биз ошо Flutter'да эмнеге Flutter ошо кросс-платформенный фреймворк деп коет. Ошо бир код, базовый бир код менен ошол эмне Android'га дагы, iOS-торго, еще десктопторго размери чоң, мисалы, мындай ноутбуктарга дагы жазса болот экен да. Ошентип эле болуп келе атабыз, бирок ушул кандай иштейт адаптивный? Мисалы айтайлы, бизде баарыбызда телефондо YouTube'ду ачканда мындай болуп, мисалы видео мындай болуп ачылат да. Ушул эле YouTube, мисалы экран бир аз планшет болушу мүмкүн да, же болбосо десктоп болуп атканда, мынтип чоңойтуп атканда, могу видеого ошо чоңоюп атат да. Так. Аңдеттү? Бирөө сүйлөдүбү? Tamam. Ооба, Жанибек агай сүйлөп атабы? Микрофон жарган. Ошол мына бир аз экран чоңойтуп атканда, мисалы
компьютерлерде мынтип видео кошо чоңое берет да. И еще могул жака мынтип тарта берсек, астында видеолор могул жака чыгып калды да. Ушуну кандай жасайт и кандай иштейт? Бүгүн ушул боюнча бир аз YouTube'ду пример кылып жасап көрсөткөнгө аракет кылайын. Эгерде даяр болсок, анда баштай берели. Анда биз сразу эле бир жаңы проект ачып баштай берели. Так. Проекттин атын не деп койсок? Любой эле бир папка сактап кое берейин мен. Flutter курс деген бар эле. Аны мына сактап кое берейин. Так. Проекттин атын Adaptive screen деп кое берейин. Жакшы ат болбой калды. Так, ачып кетсин. Дароо эле нолдон жазып кете берели. Экран көрүнүп атабы же бир аз чоңойтуп алайынбы? Бир аз чоңойтуп алат окшойм, Нормально. Нормально? Всё. Так. Бүгүн биринчи жолу өтүп атам негизичи. Бир аз кемчиликтер болсо кап этпейсиздер, Эрнест агай өтө жакшы сонун темага көтөрүп турсуз. Аябай керек болот эле ушул нерсе дагычы. Окуучулар үчүн, биз үчүн. Соң. Бир homepage деп бир файл ачып алайлы, отдельно эле ошол жака жазып кетебиз. Так. Так, буну жүргүзүп алдык. И бул жака мен отдельно бир файл ачып алайын. Homepage. Ооба, негизи бул темадан жакында эле ушу карап көрдүм, ушу YouTube'дун немеси кандай иштейт экен. Ошо бир аз көрүп, силер менен да бөлүшөйүн деп чечтим. Бир неме создавать этип алдым. Бир homepage. Так, муну тартып коелу. И ушуну жүргүзүп көрөлү. Так. Chrome'го айдайын мен. Бул жак удобный азыр биз үчүн. Так, ага чейин body'ге бир тест берип турайын. Файлды алып кетти. Жүрүп кетсин. Мына бир аз интернет жакшы болбой атат окшойт. Так, түшүнбөдүм. Эмне? Кызык. Жүргүзүп көрөбүз. Негизи буга чейин иштеп атканда, мисалы padding ушул нерселерди мен иштеп атканбыз, мындай мисалы кнопкалар жасап атканда,
же контейнер жасап атканда ошону паддинге уруп, ошо экранга адаптация кылып, ушундай кылып иштеп атабыз да. Бүгүн бир аз ошолор дагы иштейбиз, бир аз башкача структура менен көрсөтүп бергенге аракет кылам. Именно мына YouTube'дагы мол кандай иштейт, ошону көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Автоматически мол жака бир өзүнчө бир панель ачылып, экран какой-то бир размерге жеткендечи, ушундай болуп атат да. Кайра кичирейткенде ошол панель жоголуп, бул жака алдыга чыгып кетип атат да. Бир экран создавать этип алдык. Так, эми ушул экранды биринчи жолу көрсөтөйүн, же оңой эле жолу, бул көбүбүз колдонуп жүрөбүз. Так, биринчиден могул жерге бир переменный жарыялап алайын. Медиа query деп качан иштегенбиз, current with деп текущий ширинасın могул жерге жарыялап алабыз. Медиа контекст и точка size и точка width. Бул бизде экран канча болсо текущий, ошол экрандын размери да. Так, могул жерге берип турайын муну. Силерге визуально экрандын размери канча пиксель азыр ошол текущий размерин көрсөтпөгөнгө аракет кылайын. Бизде комп иштебей калат. И эми карайбыз. Мына жерде видеобузду өчүрүп алабыз, Менде бир аз тосуп калды. Азыр бизде мына Chrome'ду ачканда текущий аз 500 пиксель экен да биздечи. Мына эң кичинекейи ушул экен. Мен буну чоңойтойлу. Чоңойтуп атабыз, размери чоңоюп атат да, мындай болчу. Бул жерде ошо экраныбыз чоңоюп, эң чоңойтсок канча болот экен? 1400 ушундай неме болуп кетет экен, 1500ге чейин барат экен. Бизде азыр эң кичинекей ушул мобильный версиясы деп алайлы, мисалы да. Экрандары бизде кандай эле мобильный? To illustrate this, I'm going to use YouTube as an example. So if you take a look at how the YouTube web page behaves as you change the screen size, you can see it's got the video playing on the top, and below it, it's just got a list of recommended videos and also comments, so that we can start this from scratch. So let's switch it to my app, blank scaffold. Бизде баягы экран размерлерин билип алсак болот, мисалы Эринч агай, сиз да үнүңүздү иштетип алсаңыз, мен бардыгынын үнүн өчүрүп койдум, сиздики да өчүп калды. Акча. Чили бердим. Мисалы экран размерлери бар, азыр кандай размерлери кандай болушу мүмкүн азыр? Орточо. Размер мобильного экрана деп бизе көрөлү. Так. Мында не деп жазыптыр? Бизе дюйм эмес, баягы пиксель менен, мына могул жерде 320га так, мына кандай болуп калды? Мындай размер эле, 480ге 500 мисалы, 360га бир нерсе дегенчи, орточо мындай 300, 400, анан 400дөн бир аз өткөн ширинасы. Ширинасы ошондой размердеги бизде экрандар бар да, телефон экрандары. Бизде азыр мына эң кичини, Chrome'дук эң кичини 500 болуп аткандан кийин 500 деп алайлы. Просто бул жерде мен азыр так бербейм, размерлерди кийин өзүгө керек болсо ошо размерлерин так бергенге аракет кылабыз. Пока бизде 500 экен эң кичинекейи. Эми буну баягы түс менен берейин да. Азыр мисалы менде азыр 500 экен. Бир аз чоңойткондо мисалы учурдагы түсү кандай болсун? Өзгөрсүн да. Мисалы 600дан ашса башка түс берсин, 600ге чейин болсо башка түс чыксын да. Ошону
кылып көрөлү анда. Дагы ошондо бир аз түшүнүктүү болду деп ойлодум. Background color. Так. Азыр муну беребиз. Current учурдагы размер. Так. Кичинекей болсо, мисалы, максимум 600дөн кичинекей болсо, бизге так, кандай түстү берсе экен? Бизге colors bir blue түстү берсин. Көк түс. Болбосо, андан ашып кетсе, colors pink. Bir кызыл, розовый түс берсин. Так. Азыр көк түстерге ошол 600дөн ашса, не дедик? Түс өзгөрсүн дедик да. Бул ошо бир жолу болду. Ошо медиа көрмөн бергенденчи. Мен азыр берген башка жолун көрсөтөйүн деп атам. Так, анда биз мындан вообще эле такыр өчүрүп койсок болот. Бизге мыналардын кереги жок. Жаңыдан эле башка код жазабыз. Так, анда мен бул жака бир responsive деп бир папка ачып алайын. Ушул жака бир макетин жасайбыз. Мобильный анан неменин десктоптун макетин жасайбыз. Отдельно бир виджет кылып бөлчүк этип, бул жака бир файл ачам, эмне деп responsive layout деп бир файл ачып алайын. Бияк stateless менен боло берсин. Так, муну бул жерге бир немелер жарыялабайын да. Final деп туруп, виджет түрүнөн mobile body деп коюн. Mobile. Бул телефондун мисалы баягы экранда денеси болсун. И ошондой эле десктоп. Кылсаңар бул жерге немени? Планшетте да кошуп алсаңар болот. Планшеттин размерин карап. Мен mobile менен эле десктоптун экөөнүн гана түрүн баштырып көрсөтүп берейин. Desktop body. И буну конструкторго берип алабыз. Так. Буну берип алдык. Эми бул жерге layout builder деп туруп, bunun içinde builder'ge tak. Bunu bereriz. İyi, eğer mınal жерге айтабыз, эгер де if constraints не деп отурлук баягы немеде? Кыргызча не деп отурсак болот экен? Ограничение деп койсок болобу? Ушуну ограничение деп отурлабы? Бир экрандын ограничениясы да, мисалы точка десек, мисалы могул жерде ушу бир канча нерселер чыкты да, биз максимальный немени ала берели, максимальный ширинанычы. Максимальный ширина бизде мисалы канча болушу мүмкүн? Бизде мобильный могул жерде айтты да, биринчиде жанагы 600 депчи, 600ге чейин болсо, бул мобильный болсун, 600дан ашып кетсе, бул десктоп болсун депчи. Давайте ушул жерге 600 болсун, 600 пиксель. И не кылабыз? Жүргүзүп берсин кайсыны? Mobile body'ni да. То есть телефондун экран. Так. Болбосо, else эмне? Жүргүзүп берсин бизге. Кайтарып берсин десктоптун да. Буну жасап алдык, макетин. Эми ушулга мобильный экран менен бир десктоптун бир экранын бул жака создавать этип алайлы. Так, ушун responsive'дин ичине эле mobile body деп бир файл ачып алайлы.
Бул жака Mobile body болуп калды го. mobile кечиресиздер. Mobile body. Бул жака stateless кылсакпы же stateful экен? Ладно, stateless боло берсин. Түшкөрдө эле болбойт. Так. Stateless түрүнөн. Так, бул жерге scaffold деп туруп барына mobile деп алайлы. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Так. Mobile деп койдук. Ошондой эле бул жака дагы бир файл ачабыз. Бул бизде desktop болсун. Бул деле fs stateless болсун. Scaffold. Күчүн болуп кетпейт ал. Азыр бирок ушуну түзүп алайлы. Так, бул desktop болсун. Так, эми биз буну жасап алдык, макетин. Эми биз кайра home page'ге кайтайлы дагы. Азыр бизде эчтеке жок. Эчтеке жок бизде. Так, наппак эчтеке жок. Эми жанагы биз бул жака desktop, анан mobile деп экөөнү ачып алдыкпы? Ошону берели да. Так, scaffold'го body'сini мен чакырам. Responsive layout деп чалдыкпы? Ушуну мен чакырам дагы. Анын ичинде бизде эки нерсе бар, mobile анан desktop. Так, ошону чакырып алабыз. Responsive layout деп туруп, ичинен буларга mobile биз mobile body деп бир бул жака өзүнчө бир файл бөлүшүп кеткенбиз го, ошону чакырабыз. Ошондой эле бул жака desktop'тун чакырабыз. Мыналар да, чакырганым мына desktop, мына ал, анан mobile экран чакырдым да. Так. Муну жүргүзүп алдык, эми текшерип көрөбүз. Азыр бизде экраныбыз, текущий экран desktop экен да. Так, мына центрге коюп алат окшойм. Так. Буну да. Азыр биздеги ушул турушундагы экран desktop'тун экраны экен да. Буну кичинертели. Не болду? Mobile өзгөрдү биздечи. Mobile өзгөрдү. Так, түшүнүктүү эле болду бул да. Же болбосо неме scaffold экраныбызга түс берип алсак болот да. Mobile мисалы background color кандай болсун? Мисалы так colors оранжевый түстө болсун. Ошондой эле топту жашыл түстө болсун. Эми дагы мындай жакшыраак көрө алсак болот.
Так, неге сөз көрмеді? Қайрадан сохранить етеміз. Қытыр қалу. Астондар. Одан бір тоқтатып қайра жүргізейінші. Еш керек елеп, еште алды. Роллар бар, болса беріп тұрыңыздар. Налдыр түсіндік, ә? Бұл жерде ошол responsive layout деп. Бұл жерде ошо адаптивный болуп атат да, бұл жерде. Эгерде айтып алдык да, бұл жерде. Эгерде экрандын ширинасы, мисалы 600 жол болсо, 600-дөн кичине, 600-дөн кичине болсо, максимум, то есть 600-ге чейин болсо, анда бизде мобильный экранды чыгарып бер дедик да, кайтарып бер дедик. Болсо андан чоң болсо, анда бизде десктоп гана койдук да. Ошондой эле молдерге кошуп койсок болот да. Final деп туруп, бизде не деп койсок болот? Планшет дегенче. Бул жерге кошуп алсак болот. И анан молдерде дагы бир айта кетчү нерсе бар. Бизде азыр мынаны молдерге отдельно бөлчүп кетсек дагы болот да. Так. Липке эле мен бөлчүп кетейин. Жоосо responsive'дин ичине эле өлчөмдөр, экрандын өлчөмдөрүндө отдельно мындай бөлүп алсак болот да. Биз буга чейин баягы түстөрдү, дагы эмне, стайлдарды бөлүп алат элек го. Ошондой эле отдельно бөлүп чыга аламыз, дагы жакшыраак. Мен ушуну сизде кылайын. Так, точка, дат. Молдерге, так, const деп туруп, болсо double түрүн тагыраак айтып койсок болот. Mobile with экрандын, то есть телефондун ширинасы. Ширинасы бизде неде 600 дедик, максимум. Так, ошондой эле бул жерде консоль шекиллер болот. Десктоптун кошуп алсаңар болот. Пока десктоптун кереги жок, пока бизде мобильный менен эле десктоп болуп аткан үчүн мынаны алып турда койсок деле болот. Анткени калганы бизде по-любому десктоп түшүнүктүү эле да. Так, молдерге биз айтып коебуз, не дейбиз? 600 эмес. Mobile деп туруп, mobile with отдельно бөлүп чыгып алдык, Вот. Ошол молдерге бөлүп чыгып алганбыз. Ошондон размерлеп. Так, эми бири карап алайлы. Бизде жүрүппү? Вот. Эми чыгыптыр. Эмне катар жатна? Мынанын атын өзгөртүп атат окшойм. Май. Дейт окшойм. Шуну болот окшойт бизде. Так, көрүнөбүз.
Вот. Көрініп атады? Ооба, көрүнүп атат. 600 болгондо эмне болот? 600дөн ашып кетсе, десктопко автоматически алмашып атат да. Десктоптун экраныначы. Так. Эми мындай кылайын деп атам да. Бизде Салай, бирок кечиресиз, неме? Шашпай бир жылдырып коесузбу? Себеби десктопко жылганы жакшы көрүнбөй калды да. Молдерби? Жок, ошону чойсоңуз. Эмнеде катып калды азыр? Бир жүргүзөйүнчү. Mobile, так. Вот. Десктопко бир аз туруп туруңуз. Себеби биякта ошо мобайл боюнча турат да, көрүнбөй атат. Вот. Бир аз да чоңойтайынбы? Эми мына десктопко өткөндө, вот. 600 пикселден ашканда эле уже десктопко өтүп атат да. Так. Вот. Эми бизде маселе молдерде бир видео бар да. Давайте жөн эле мен контейнер кылып турайын, видео башка нерселерди койбой эле бир контейнер создавать этип турайын да. Бизде анда mobile body'ге келебиз дагы. Body'сине бир неме берейин. Контейнер берейин. Так, контейнердин түсү оранжевый түс болсун. Так, эми буга размер берип коеюн. Размер высотасынан 250 болсун да. Так, мына размер берип алдык. Эми карайбыз. Азыр бизде размери 200 да. Азыр мындай тарта турган болсом, ушул контейнер бизде чоңоюп атат да. Вот. То есть мынандай болуп атат да биздечи. Мынандай болуп чоңоюш керек да. Азыр бизде мынаны карайлы, эң кичинекейди карайлы. Азыр бизде мына высота, азыр бизде өзгөрөт да. Видеонун дагы размери кошо өзгөрөт. Вот. Чоңойгон сайын тартылып атат да. Мындай болчу. Бизде ушундайды кантип жасайбыз да. Бизде азыр андай нерсе болуп атат да. Молдердечи. Демек, молдерде бир определенный размер берип койгон үчүн высотасынча бизде ал нерсе окшошподу. Биз муну өчүрөбүз дагы. Бизде бир виджет бар. Бул виджеттин аты aspect ratio дейби. Ratio ушундай бир виджет бар экен. Ошонун жардамы менен ушул проблеманы чечип алсак болот экен. Так, aspect ratio деген ороп алдык контейнердечи. Контейнерди ороп алгандан кийин бунун ичинде aspect ratio деген дагы бир касиети бар экен. Ушуну мындай нерсеси бар экен да. 16 берип туруп, анан бөлөбүз 9га деп койсо. Азыр карайбыз. Так. Бир жүргүзүп алчумун экен. Вот restart. Так. Чоңойтабыз. Эмне болуп атат? Түшүнбөй атам. Бизде интернет жакшы болбой атабы? Обновление секин болуп атат да. Не болуп атат экен? Еще буну паддингге ороп алсак болот. Жок, мындай да иштеш керек эле. Ладно, азыр бир көрөйүчү. Иштебей жатпы? Мында паддинг ороп турайынчы. Паддинг бардык жагынан 8 боло берсин. Вот. Эми алып иштейт окшойт. Мына эми иштеп атат. Көрдүңүздөр,
Антип чойгон сайын бул контейнер дагы чоңоюп кетип атат да. Бул жака өткөндөн кийин уже не болду? Иштебей калды. Көрүндүбү? Жакшы эле? Ооба, көрүндү. Так, эми мен бунун Бирок астына эме десктопто чыкпай калды. ооба, десктопто чыкпайт, бунун десктоптун кылып элекпиз да. Азыр просто эмне размер чоңойгондо, mobile 600ге чейин чоңойгондо, молдерде контейнерде кошо чоңойсун дедик да. Эми молдерди карайлы. Мынаны кылдык да бизчи азыр. Мына чоңоюп атат да. Бир какой-то биз белгиленген размерге чейин чоңое берсин дедик да. Андан ашып кетсе уже бир абал өзгөрүш керек да. Мисалы экранда молдерде абал өзгөрүп аткандай, азыр эмнеде не болду? Оң жака бир панель ачылып, бул жака баягы сунушталган видеолор чыгып калды да. Так, буну дагы неме кылыш үчүн молду астында мисалы комментарий дагы, описание нерселер бар экен. Мындай видеолор сунушталган. Давайте буну да кылып алайлы да. Буну да кылып алайлы дегенде мисалы мен астына бир 5-6 же 7-8 бир контейнер жасап алайын анын астыначы. Типа ошондой. Мондай жакты болчу. Мобильный жүзү экен да. Анда мен буну не кылам? Колумга уруп алам. Бадин. Колумга уруп туруп. Так, колумдун ичинде expanded ичин так, ладно. Recipe builder'ди колдонобуз, ошондон эле жасай коелу, оңойраак. Так. Контекст. Бизге return эмнени мол контейнерди кайтарып берсин да. Ушуну эле бир аз коебуз. Размер берип коеюн буга. Файтын бир 120 болсун. Буну мен бир expanded'га уруп турайын. Так. Буну да паддингге уруп коеюн, бардык жагынан 8ден алып турсун. Башынан жүргүзөбүз. Бизде ошол. Бунун ичинде item count деген бар. Бизде канча бир 8 кылып алат окшойбуз. Item count деген жеринде 8 түп контейнер. Так. Мында return бербей койупмун, кайтарып бербей жаткан бирде. Депчи. Вот. Создавать эту алдык. Бунун үчүн бир аз айырма алып турсун. Бөлсөмкөн. 200. 200 эмес. Мен окшоп калды. Background color. Вот. Создавать эту алдык. Эми булар да чоңоюп атат да бизде. Азыр буну жасап алдык. Көрдүк, мындай чоңоюп атат, астындагылар да кошо мына окшоп. Астында мисалы описание видеолор да чоңоюп атпайбы? Мындай болупчу. Эч нерсе кичинерээк. Вот. Эми бизде буну жасап алдык. Эми бизде мындай болсун да. Мынаны ачып атканда оң жака бир панель ачылсын да, какой-то бир мобильный экрандын размеринен өткөндөн кийин могул жака бир панель ачылсын, мындай болчу. Бул жака өтсүн да ушу панелдер. Аны кандай кылабыз? Ошондой эле мен мыналардагы нерселердин баарын десктопко өткөрүп алайын. Кайра жазып отурбай. Бул жерде десктопто коебуз.
Baştan bir jüris koyayla. Hem çara oturmasak. Desktop'a da öttü. Biroq oң жаққа bir panel açış керек да. Oң жаққа panel açılış üçün da bizde мынаны bir колон бар, колонның içinde тұрой. Ушуну мен колонға оралайын дағы bir оң жағына bir panel сияқты bir мындай колонка ашайын да. Bir колонка түзіп Мол жағыначы. Мысалы мынандай чоң ойғанда, мол жағына да bir колонка керек та. Анда biz мынаны колонды bir rowға оралайын. Бұл bizde birinci колонка oldu da. То есть bizde birinci колонка degende mынау колонка, анан жанындағы дағы bir колонка болуш керек. Екінші жағына так. Nereden tutkana? И бұл жерге дағы bir контейнер түзіп пока. Контейнердің размері ширинасы bir 250 болсын. И түсі colors red болып тұрасыншы. И бұны паддингге ұрып тұтсам болады. Жасалдық. Бізде пока қандай нәрсе болу еле тұрады. Бұны онда expanded'ға ұрып қойсақшы. Properties expanded. Так. Неге өзгермейді? Sen мынаны размерлап, мынаға башқа түсіп беріп тұрайыншы. Бізге мынаның керегі жоқ тұрачылы. Онда мынаның паддингге ұрып тұрайық. И baştan yazıyoruz. Yeni tekrar kuruyoruz. Bizde mınaların tüz okşuş bolup kaldı. Ova. Manıkı 50 vermiş bu. Mına iki okşuş bolup kaldı. Misal için görünmeye aldı. Ne oldu? Медар кандай жакшымы? Денсаулык жакшымы? Азыр эрдин сагай чатты караган жок, немелерге суроолорго жооп берген жок. Мен чатты карабай атам, чатка жазып кое бергиле. Анан жооп берет. Аябай жаман кекетип атасыз го. Чатта бирөө жарып барбы деп. Чатты карабай атам чынында. Кечиресиздер. Так, мынау неге иштебей калды? Ben bir yol tutup işletetmişim. Ben de bunu öyle çekim buldu da Wi-Fi. Biraz yaxşı oluyor da tutuşuydu. Tak. Kolum şimdi.
Так. Astronlar. Metals. Bunu size box color trench. Şunu bulutağız ya. Size box tak. Şirinası 250 olsun. Yanımdan girip. Hayt tak. Bak. Şimdi tekrar kuracağız. Şimdi şu işletavız başlayalım kana. Nerede grosso popro. Так, анда Daniel не толда. Bize kolumda uğraş gerek болады атақшайды. Пропис так. Expanded corporation. Вот. Что это? Что expanded corporation? Азыр мына чоң экеле айтып элем, эмне болду? 600'дөн ашкандан кийин. Мынаны бир аз неме кылат окшойм, 600 эмес, дагы көбүрөөк кылат окшойм. Так. Ким элешиңиз? 700 алып турайынчы. Так. Так, могул жака өзүнчө бир жөн эле панель алып турайын. Десктоп. Так. Контейнер. Типкаларды экинчи жака ачылыш керек да. Азыр мен мынаны кайра ордуна коюп берейин. Так. Вот. Ушинтип ачып алсак болот да. Так, буларды род деле паддинг ороп койсок болот экен. Чекелери ушту бир аз алысыраак болупту, чоңку азыраак болупчу. Мындай болуптур.
И ошондой эле мобайлдык узаттагы кодинг көрүп бар. Айттык, азыр мобайлда турат. 700'den ашкандан дедик, э? Мындай болуп туруп, өзүнчө бир могуга панель ачылат. Болсо могул жакта калып кеткен себеби могул жакка баягы комментарий, описанияларын калтырып койсок болот. Просто мен албай койдум анычы. Мына жака уже ачылып атат да панельчи. И бул жака да бөлүкчө баягы контейнер кылып койсоңор да болот. Же болсо мындай алып коюп койсок болот. Так. Мен мына жерге жөн эле бир контейнер кылып койдум да. Ошону алтып бул жака таштап койсок болот. Программда бул expanded эмес. Size box'ка алып турайын. Бизге определенный бир 250 гана ширина ошондой эле размер керек да. Expanded ба экран неме бош жерин баарын алып алат да. Size box 250 и молдер бир калат, же болсо эки калат. Описание, комментарий сыяктуу. Мобильный версия, чоңойтабыз, десктоп коюпту. Мобильный версиясынын астында бир канча контейнерлер бар. 8 контейнер бергенбиз. И десктоп өткөндө ушу 8 контейнер мояка чыгып кетти да. Просто мен мына жерге баягы описание, комментарий деп ошоларды калтырып койдум. Ушул туугандар кыскача ушул YouTube'да окшоткон аракет кылдым. Кемчиликтер дагы болду, конечно. Мына видеого чоңоюп аткандай эле, биздики дагы мынтип кетип атат да. Рахмат, Эрнис агай. Колуңузду көрбөсүн. Абдан кызык, жакшы тема. Балким кээ бирөөлөрдү ойлондуруп жүргөн суроо болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кудайым буйрса, эртең бир күнү ошол Google компаниясынын дагы хакатондорунда ушундай темаларды талкуулап берген программист болуңуз деп дуа тилек кылабыз. Так, эми бул жакта суроолор келип баштады. Медер, каякта жүрөсүң? Кана сурайм сурооңду. Кой турасың, мен үнүн ачып коеюнчу. Так, сиздин да микрофон ачык калды. Медер, кандайсың? Жакшысыңбы? Кайтып калышы. 46 SMS жок бар эмес беле? 46 SMS болуп Так, кетти. сонун. Assalamu alaikum Ahmetler. SMS көп бияқта биз неме тамашалашып та жүрдүк. Саламатсыз Эрнис агай, сиз Flutter'ды окуганыңызга канча ай болду дейт. Суроом берейин деп атам эле. Ahmetler, могу сиздин state болсо 5 set state эле өзгөрүп атты да, жаначы цифрасычы. Өзү перемене келгенде өзү 5 set state өзгөрбөш керек эле го. Так. Ал малдерде учур болду окшойт. Биз малдерге current with деп чакырып ошол э. Просто ал жерге медиа query менен бердик да, ал жерге мындай определенный бир данный бербедик. Баягы текуш, так, малдерге кайра жарыялап көрсөтөт окшойм. Деп бар дедик.
эмне болбосун данный келгенде өзү бир жолу түшүп калат, анан экинчи жолу өзгөрүш үчүн сет берилет эле го. Анан эмнегедир Жок, бул жерде экран размериндеги немени чоюп азайтып атканда ошол өзгөрүп атат да. Бул медиа көрүмөн определенный бир данный бербедик. Бул экрандын размериндеги немени көргүбүз келип атат да, ал жерде жөн эле мындай кандай десем, визуально көргүбүз келип атат, мындай санда канча пикселге өзгөрүп атат азыр. Бул контексттен көрсөтө берет ошентип. Контексттен Сандын өзгөргөнүн көрсөтө берет. Стейттин өзгөргөнү качан сиз бир кандай десем, бир кнопканы басып реакция жасасаңыз да, бул жерде азыр кнопка басылбай эле да, экрандан эле өзгөрүп атасыз. ошо да. Ошо бул контексттен өзгөрөт. Контексттен өзгөрөт. Деп кале көрсөтө берет ошо. Konuşuyor. Mına üstünde 500 volt at hazır. Сол молдерде экран размери чоңоюп кичинергенде эле ошо канчага кичинерип чоңоюп атканын эле билип туруш. Ошол эле. Бул экранды кайсыл бир жерин басып, бир кыймыл аракеттин негизинде өзгөрбөй атат да, мындай. Экранда өзгөрбөй атат. Ооба. Рахмат. Медерде ар дайым ушундай суроолор болот. Рахмат Медер, сага дагы. Жаңыл айдын суроосу бар бул жакта. Саламатсыз Бердин Сагай, сиз флагтерди окуганыңызга канча ай болду дейт. Мен жооп берип аттым эле, Бердин Сагай. 4 ай окуган. Анан бир аз жүрүп ишке кирген да. Бирок иштеп атканына деле өзү 1 жылдай болоюн деп калды, Бердин Сагай. Так, 1 жылдай боло эле экен, бир жарым жылдан болуп калды окшойт, жарым жыл ашайын деп калды, жарым жылдан ашты. Так, буюрса Медер мырза. Так, десктоп ичине картинка, видео, гиф жайгаштырсак болот да, дейт. Ооба, албетте болот, албетте. Могул жерде бир эле немеге эмес да. Контейнерлер көрсөтөт. Могул жерге кааласаң любой нерсени жайгаштырсаң болот. Сүрөт, видео, не болсо да. Мен контейнерлер, аларды алып келиш үчүн бир аз убакыт керек экен. Ошого жерде контейнер. Мына неме деген азыр Step Ratio деген виджет берипке жаңы. Ошол неме экен да. Бир эле контейнер албайт экен, ичине бардык виджеттерди ала берет экен. Болчу. Ушунда бир карап көрсөңөр болот. Мен да билбейт элем, ушуга келгенде ушул виджетти билдим да. Как раз Медер ошону сурап аткан. Ал ошондо эмне кылат? Ratio деген. Бул жердегичи. Мол азыр биз определенный бир размер бергенде, высотасын, мисалы, на контейнерге определенный, мисалы 250 высота бердик го. Ошону мондой экран тартканда, чоңойгондо, экран высотында, то есть мына контейнердин высотасы чоңойбой атканда, экран размерине карапчы. Aspect ratio деген ушуну кошо чоңойтот экен да. Экран размерине карап, ушул жердеги не контентти чоңойтуп, кичинертип берет экен да. Бизге как раз ушул нерсе керек да, баягы экран чоңоюп кичинергенде адаптация болуш керек да, адаптивный болчу, көрүткөз. Чоңоюп кичинериш керек. Баягы YouTube'тун абалындагыдай болуш керек да бизе. Ошол именно ушул виджеттин жардамы менен чечсек болот экен. Рахмат. Бул жерде как раз неме берилген турбайбы? Экрандын катышы берилет экен, 16:9 болсун деп. Анан ошол менен тигил жагда кете берет экен да, туура. Бир гана бийиктиги? Жок, эки жагы тең кетип атпайбы, бирдей. Эки жагы тең кетип атат. Могул жердечи. Мондай болуп, азыр видео чоңоюп кичинертип атпайбы, эки жагы тең. Вот. Высотадагы, ширинадагы кичинертип атат да. Ошол ушундай немени, ошо
Ratio деген чечип берет экен да ушул проблеманычы. Вот. Азыр бизде не? Азыр размерин карадык. Высота ушунча, ширина ушунча. Азыр бизде высота дагы, ширина дагы чоңойот да. Вот. Так. Рахмат. Бул жакта комментарийлерде дагы бардыгы ыраазычылык билдирип атат. Сонун рахмат дейт. Аябай керектүү тема, рахмат чоң дейт. Ооба, абдан керектүү тема. Ушул сыяктуу мына Айбек мырзадан да аябай жакшы суроо келди. Ушул сыяктуу тексттердин да өлчөмүн өзгөртүүгө болобу? Телефондор үчүн эле экран өлчөмү чоң болгондо телефондорго жана кичине болгон телефондор үчүн ооба, сөзсүз болот. болот. Адаптивность деген Жана ошол айткандай эле. любой Айткандай эле нерсе бул болот. ошо тексттерге дагы кете берет экен да, любой жете алат экен ошол. Ооба. Рахмат. Суроолор аяктап калды окшойт. Эрнис агай, дагы бир жолу терең ыраазычылык. Агай суроо берсем болобу? Албетте болот. Бул жерде азыр биз папка ачып атабыз го, текстоп, анан эме мына мобильный версия деп турупчу. Ошондо биз постоянно ошол экөөнү өзүнчө код жазып кетебизби же кандайдыр бир жол менен бир кодду эле өзгөртө турган жолдору барбы деген суроо. Азыр мен бир аз айрым жерлерин гана өзгөрттүм да. Мисалы, ошол эле код просто боковойуна, мисалы, панель ачыш үчүн мондайчы панель десктопко коштум да, ошол боковойдо. Мына вот панельдечи. Немеде мобильный версияда бизде андай панель жок да. Бизде анткени биз кичинекей да, аны кошкон жокмун. Ушундай айырмачылыктары болот. Ошондо гана кошсок болот. Мисалы, планшеттердикинде дагы бир аз башкача болушу мүмкүн. Баягы биздеги детальдардын жайгашуу абалычы. Ошону гана бир аз мындай месталарын аныктап коебуз да, коюпчу. Десктопто кайсыл жерде болот. Так ошол эле. Ошондо дайыма ошол өзүн ар бирине өзгөчөлүк киргизебиз десек, ошол эми файлдарга кирип өзгөртүп кошот экенбиз да, ала турганын алып. Ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Так. Рахмат. Дагы бир ирет. Дагы суроолор болсо алалы. Негизи мен урматтуу кесиптештер, Эрнис агайга чоң рахмат, жана сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Мен алгач записти токтотуп коеюн. Дагы суроолор болсо, дагы отурам дегендер болсо, андайын уланта берсе болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эрнис агай, сизге дагы терең ыраазычылык. Барыңыздар жакшы, сау болуңуздар. Рахмат туугандар.